Assalamu alaikum туугандар. Мен сиздер үчүн бүгүн биздин айылда, мен жашаган айылда жайлашкан момундай үй сатат. Үй чыгарып атам. Момундай үй. Базы 280 миң. Тез арада алам дегендер болсо чалгыла. 300 миңге чейин үйлөр тез эле сатылып кетип атат. Момундай үй чөп өсүп кетиптир. Жери 10 сотик, банясы бар, гаражы бар. Ой, гараж жок, банясы бар, летний кухнясы бар. Сарайлары бар. Этиги сарайлар, достор. Сарайында бүт шарттары бар. Бука байлап, торпок байлап, отунхана, көмүрхана бүт бары бар. Достор. Мотоциклга гараж дагы бар. Достор, бул чөпкана, бул малхана, кирпич менен жасалган. Ошол достор, эгерде кимге кызыктуу болсо, үйдү алып койгула. Чөп аябай басып кетиптир, достор. Кеми бар достор. Чалгыла, чалып кызыккандар болсо, чалгыла. Тыпыйган, таза үй. Достор, кимге кызыктуу болсо, чалгыла. Азыр ичине тартып чыгам, эшигин ачайын. Достор, көчө асфальт, ар жакта мектеп, дүкөндөр аябай жакын, бар жок. Үйдүн ичине киребиз, буюрса, мынакей үйдүн ичи, достор. Кире бериш. Үйдө бар буюмдарыны буквалдовка берет, туугандар, алып кетсе алса болот. Эми эски буюмдар, бирок жам көчүп келгенде өтө керектүү буюмдар, туугандар. Мына спальный. Спальныйде уголок бар экен. Эми достор, кантей свет жок экен бул комнатада. Азыр мынаны жандырып көрөйүнчү. Так. Мынакей. Достор, мынакей. Спальный комната 1. Печка менен ысыйт. Бул кухня. Суу бар. Стиральная машинка, газ, плита, суу, раковина. Терезе. Терезе жыгач. Достор, зал. Зал, мынакей зал, достор. Зал. Мына дагы бир спальный. 280 миңге арзан үй. Келип жашап өмүр сүрсө болот. Дүкөн бар, мектеп бар. Мал кайтарса болот. Жери кичинекей экен, 10 сотик. Буга чейин 1 гектар чыгарган эмелерден көрө кичинекей. А так 10 сотик дагы 280 миң үй менен кошо, документтери даяр. Эгерде алам десеңиздер, алса болот. Анан бүгүн ээси менен сүйлөштүм. Ээси дагы каршы эмес. Эгерде сиздер эне пулуну иштетем десеңиздер, эне пулуга дагы иштетсе болот. Эне пулуну иштетип, достор, бул үйгө кошумча 400 миңге кааласаңыздар 22 гектар жери бар, достор. 400 миңге, ошондо жалпы 680 миң. Жок, үйүнү өзүн алам десеңиздер, үйүнү өзүнүн баасы 280 кеми бар. Жердин баасы 400 миң. 22 гектар жер 400 миң. Достор, анда бөлөк алсаңыз болот. Жөн эле жерди эле алып койсоңуздар болот. Достор, мынакей биз кадымкидей футболкада жүрөбүз. Бүгүн 28 градуска чейин ысык болду. Мен чөп ордум. Анан бүгүн сиздерге мен кулбанган жарыя кылдым. Жер боюнча, жайыт боюнча, достор. Кээ биркилер түшүнбөгөндөр дагы бар. Комментарияда жазыптыр.
бул ичи кара адамдар деп айтам, мындайларды ичи тар адамдарды. Келелектен алдын, сен жайтты бүт баарын алып алыпсың, эми барбайбыз, айылымда жайыт жок экен. Ал жайыт биринчиден менин айылымда эмес, ал башка айылда, бирок кошуна айылда. Бекер жайыт өзү жок, туугандар. Ал адам монтип жазып алыптыр комментарияда. Эми дейт, сен жайытты алып алыпсың, сага 500 сомдон бергиче өзүбүз үй алып туруп, ошол жайытка барып кайтарсак болмок эле дейт. Көрбөйсүңөр, үй жок али, келе элек, оюда жок али келгенге. Чалган да жок, мындай жазыптыр ушундай. Ар бир айылда өзүнүн жайыты бар. Ар бир айылда өзүнүн жайыты бар. Силер ошол жайытка барып кайтарсаңыздар болот. Албетте кайтарсаңыздар болот. Бирок аны үй болсо, үйүңүз болсо, ошол өкмөткө барып, өкмөт менен сүйлөшүп, мен ошол жайытка бирөөгө бербей, өзүм кайтарам. Бирок бекер жайыт жок, достор. Албетте төлөйсүздөр. Бирок аны ар кандайдыр өлчөм менен төлөйсүздөр, болду. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Мен бүт бар жайытты сатып алган жокмун. Жайыт толтура, аны өкмөт менен сүйлөшүп, сиздер дагы 1000 гектар алсаңыз болот, 2000 гектар алсаңыз болот. Мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө карап алдым. Бош жер бар, бош жерлерди алдым. Дагы бош жер толтура бар. Ар бир айылда бар. Эми темадан өтүп кетпейик. Ушул үй сатылат, достор. 280 000 кеми бар. Эне пулуну иштетсе дагы болот, достор. Ошол. Замокту жапканга бир аз телефонду туура эмес коюп алыптым, пауза койбой. Достор, кимге кызыктуу болсо, 10 сотик жери менен, даяр сарайлары менен, малканасы менен, тыпыйган таза үй, жылуу чалгыла 280 000. Жок, жери менен кошо алам десеңиздер 680 000. Жок, жерини албайм, үйүнү алам десеңиздер, ошондой да болот. Жок, үйүнү албайм, жерини эле алам десеңиз 400 000, 22 гектар. Жеке менчик жер. Айдөө жер. Мурда горох, гречка, арпа, буудай өскөн. Азыр арпа өсүп атат окшойт, по-моему, арпа бар азыркы учурда. Аны бөлөк алам десеңиздер, бөлөк алсаңыз болот. Үйгө башка ээ таап алат, жерге башка ээ таап алат. Жок, жалпы алып коем десеңиздер, ушул үй, достор.